Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү жекшембинин жемиштүү күнүндө бардык иштериңизди аяктап, телевизорго үңүлүп отурган болсоңуз, анда экранга жакыныраак келиңиз. Бүгүнкү поэзия кайрыктары көрсөтүүсүндө да мыкты жаш жигердүү акындардын бирин конокко чакырганбыз. Ал Бектурали Исамиддин уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз анда көрсөтүүнүн башында эле өзүңүздү көрүүчүлөргө тааныштырып, мына ушул акындыкка болгон алгачкы кадамдар жана туулуп өскөн жериңиз, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө мен атым Бектурали Исамиддин уулу. Баткен районуна караштуу чек ара боюнда жайгашкан Сай деген кичинекей кооз дүйнөдөн чоң дүйнөнү батырган айылда мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгенмин. 29 жаштамын. Ушул кичинекей кезибизден тартып эле чоң эне, чоң аталарыбыздын жомокторуна арып алып, ошонун таасири менен бүгүнкү күнгө чейин кичине калем шилтеп келген учурубуз. Кичинекей кезибизден ошол китеп кармап, дайыма билим берүү тармагында жүргөн атабыздын, ошол сөздү билген, сөз баккан, сөз кадырлап, орду менен сүйлөй алган апабыздын таасири, андан сырткары ушул чоң эне, чоң аталарыбыз баягындай жети муун дегендей сөзгө чебер инсандар, жакшы жамакчы, кошокчу болушкан, ошолордун таасиринен балким болушу мүмкүн. Анан бир чети нагыз мындай талант деле кайсы бир деңгээлде айта алмайм, бирок улам жетилип, бышып олтуруп аракет кылып көргөн жагдай ушул. Байыркы шаардын баяны, мажрум тал көрсөткөн кылыктарын, магдырайсың көргөндө кызыктарын, билесиңби бакыт кут байырлаган бабалардын байыркы ыйык шаарын, даткаларды батырган кылым жашап, доорон сүргөн карт тарых сырын катат, Сулайман тоо Акбура дайрасына сугун артып жылдыздар жымыңдашат. Ыйык шаарсың ар качан эл коштогон, ырыскынын жакшысын сен топтогон, сан кылымдар уланып сен жашайсың, сени сүйгөн тек гана мен жок болом. Бир жан жоктур ошумду эскербеген, баары сүйөт көркөмдүү кептер менен, бириктирген өзүнө жибек жолун, бүтүн дүйнө бир көрүп кетсем деген. Жолон уулуң ыр жазган калың дептер, жарпын жазган ырыспай асыл кештер, жанын берген камчыбек тынчтык үчүн жол басышкан Курманжан Алымбектер, жанын берген Курманжан Алымбектер, тынчтык үчүн кылымдар жол басышкан. Өзүм менен өзүм. Мен өзүмдү күндө сынайм күрөштөн, мүнөздөр бар, мүнөт сайын жүдөткөн, кек сактасам, кемип дүйнө кеңдиги, кечиргенде жүрөгүмө гүл өскөн. Жакшы көрөм, кээде кыса кучактайм, жаралса кошо ыйлап бышактайм, жандап жүргөн жүрөгүмдү жактырбай, жаман жагын өзүм айтып ушактайм. Түпкүрүнөн орун алып кирем дейм, туткун сымал азап берем кишен дейм. Жүйөлүү бир күнөөсү жок абирек, жүрөгүмдөн ишенбейм. Өмүр менен кошо жылып мүнөттөр, өзүң бир күн жүрөгүңдө түнөп көр. Баяулугу бар дүйнөнү батырган, бала ойдон калгандай жүрөктөр. Баяулугу жанда жок эң таза, бала ойдон калгандай жүрөктөр. Мекендеги мен, кут таарган ыйык жерим кең мекен, кайра кайтып барар күнүм сендекен. Өз уулуңмун деген сөзгө татыбайм, өмүрүмдөн өзүң үчүн бербесем. Сага айткан андым күчтүү болоттон, сендей жерди уккам жалгыз жомоктон. Муктаждыгым болмок эле эркиндик, мен эгерде мекенимди жоготсом. Сен бар кезде бакытыбыз чоң кандай, сууң алтын, аш амалың соккон жай. Бейиш мекен билген үчүн бир кезде, берсе керек жанын сага чолпонбай. Мыйыгынан душман күлөт үндөшөт, мыкты туруп бекемдейли гүл төшөп. Аталардын аманаты акталбайт, ата журтту алы кулдай сүйбөсөк. Аталардын аманаты акталбайт, ата журтту алы кулдай сүйбөсөк. Көпчүлүк мына жазма адабияттагы жазуучулар чыгарманы жазып жатып окуганда сөзсүз аягында бир окурманды
кумандуулук баалуулукка же болбосо адамгерчиликке, жакшылык иштерди жасоого үндөйт, же болбосо чыгармасы аркылуу коомдогу бир маселени тааныштырууга аракет кылат. Туура адам болууга үндөсү мүмкүн. Ал эми ырларда көбүнчө бир эле адамдын башынан өткөн нерсе жазылат да, өзүнүн анын сезүүсү коомдогу нерсени. Ушул ыр аркылуу ырдын өзүнүн бир миссиясы болуш керек деп эсептейсизби? Албетте, ырдын абдан чоң миссиясы бар. Анткени кезинде кыргыздарда, анын ичинде биздин элибизде сөз билген акынга эл билген аким баш ийиптир дейт да. Кылычынан кан тамганды тилинен бал тамган жеңиптир дейт. Ошо сөздүн аябай чоң миссиясы бар. Эми ошол сөздөрдү ыргагы менен, мисалы үчүн эң жөнөкөй ошол Жусуп Баласагын атабыздын кут алчу билим эмне деген мындай поэзия, эмне деген адеп аклак, эмне деген аны бектер, хандар өзүнө жол көрсөтүүчү, багыт көрүп атат. Акындык өнөр, адабият бул өзү мындай чечмелей келгенде адеп аклакты үйрөтүүчү илим катары чечмеленет. Ошонун ыргагында алып жүрүүчү өкүлдөр катары абдан чоң миссиясы бар. Эгер ошону сезип, калкка бере алган мүмкүнчүлүгүн жаратып ошого аракеттенсе, анан сиз туура айттыңыз, бирөөнүн тагдыры бирөөгө анчейин деле кызыктуу эмес, бирок жакшы тагдырлар бар, ошол чыгармага айланса, бул аябай ордун бийик санаган, мындай элдин баардыгы күткөн чыгармаларга айлана алат. Ал эми чыгарманын күчү, дараметине жараша болот деп ойлойм. Жигиттик сөз. Апаат каптап, жаш агызып отучкан, азаматтар душман менен тосушкан, доорон сүрүп жашагандан пайда жок. Доо кетирсек ата журтка кокустан, ар тирүүлүк кымбат анан жанылык, а мен арнайым кетсин сенден кагылып, аттиң дебейм жатсам эгер жан берип, ата журттун топурагын жамынып. Мекениме кызмат кылса жаш күчүм, мүрт кетебиз мезгил келсе кайсы күн, октосууга жарасын деп кезинде, ошон үчүн апам берген ак сүтүн, толкун, сүйүүм, ырым сөзүм дегеним, тирүүлүгүм, бүгүн эртең кечегим, майтарылба, кемибе да кыскарба, мени койчу, сен аман бол мекеним, майтарылба, кемибе да кыскарба, мени койчу, сен эсен бол мекеним. Аялга деген алкышым. Аял сүйүү биз кадырлап күткөндөй, ансыз дүйнө турмак эле күчтөнбөй, ааламдагы тирүүлүктүн бүчүрү, аял заттын сүйүүсүнөн бүткөндөй, ажарыңдан ким кемчилик таба алмак, аруулугуң саябандуу жанар бак, сан кылымдар өзгөрбөгөн чындык бар, сен дүйнөнү тургандайсың аярлап, айдай жүзүң муз эритип таш жарат, аял деңсеп бардык мезгил башталат, буйрганда бир көрүүгө жамалын, булут дагы өзүн жерге таштамак, сени сүйүп сага арнап айдалат, созуп мойнун ак куулар да таңданат, жаратылыш аял менен кулпуруп, жер шарыбыз өз огунда айланат, жаратылыш аял барда кулпуруп, жер шарыбыз өз огунда айланат. Сени көрдүм апаке, батпай турам көп кабат мекемеге, бир кучагың кымбат жай мекен эле, капалансаң үйүбүз таштай катып, күлүп койсоң муз эрип кетер эле, үйлөр жылы от күйбөй өтсө деле, үнүң угуп көп гүлдөр өскөн эле, кышта тоңбой сынып калчубузда, катарынан бир ирет өпсөң эле, ак халатын адамдар курчанышкан, а сен мени куткардың булганыштан, аба жутуп биринчи көз ачканда, апакемди көрдүм мен бул жарыктан, эч таппадым апаке кынтыгыңды, эми айтсам мен сага чын чынымды, жакшы болуп эл менен жүрөт белем, жебегенде шапалак чырпыгыңды, жакшы болуп эл менен жүрөт белем, жебегенде шапалак чырпыгыңды. Анан айтайын дегеним, азыркы учурдагы маселелердин бири бул жаштарды тарбиялоо, мына өсүп келе жаткан муунду тарбиялоо негизги өзөктүү болуп турат. Анан көп балдарда баягы тилге кызыгуусу жок, тилинде мындай бурулуп сүйлөө, логопедиялык мүчүлүштүктөр болуп атат. Мына ушуну алдын алуу үчүн адабиятчылардын, акындардын кандай таасири бар? Биринчи кезекте балдардын дүйнөсү таптакыр, аруу, анан астейдил дүйнө, аны мындай калемчилтеп олтуруп эле жазып берем деген болбойт. Экинчиден, балдардын дүйнөсүнө түшүп, алардын деңгээлине, алардын кызыгуусуна айланып, ошолор менен жашап, табигый түрдө аларды сүйүп
чыгарма жазуу ошондо алардын деңгээлине ылайык болот. Баланын абдан тез өсө турган, мээсинин кабыл алуусу тез боло турган, жанагындай губка сыяктуу кабыл алуусу өрчүп турган маалда биз аны жалгыз калтырып, көз жазымда калтырып, көңүл бурбай коюубуздан улам алар менен диалогко тартып маектешпей койгонубуз үчүн аларда ушул мүмкүнчүлүктөр, кыйынчылыктар жаралып атат. Болбосо чоң эне чоң аталарыбыз дейлиби, аталарыбыз дейлиби, мугалимдерибизби сонун балдардын деңгээлине ылайык жакшы табышмактарды, ырларды билчү да. Дайыма уктар маалда илгери бир абышка бара жатып алыска, кулак түрүп калыптыр ыңаалаган табышка, ошол жака барыптыр, бала таап алыптыр, ал баласы чоңоюп айга учуп барыптыр, ал баласын көргөндө жалгыз коюн союптур, атын Асан коюптур, ал баласы келгенде сурагандын баарына бирден жылдыз бериптир, ай нурум, күн нурум, канабалдар уктап калат кимурун деген өңдүү жакшы чыгармалар болчу. Балким ушуну биз ата энелер айтпай аткандырбыз, ошол көңүл бурбай калгандырбыз, ошол учурдан келип жетип атат. Жана бул көйгөйлөр сиз, мен аркылуу эмес, жалпы коом көңүл бурушу керек. Анткени биз өстүргөн балдар эртеңки кыргыз жүзү, кыргыз тарыхы, кыргыз эгемендүүлүгү. Мен айылга барганда канча кечтик өзөн суунун жайыгын, катар элек тентек иштин айыбын, аалам жолго багыт берген үчүн да ар бир адам сүйсө керек айылын. Балдар жүрөт чырпык атты чапкылап, бүгүн айыл тосту мени жакшылап, сүйүнгөнүн кыйкырыктан билдирип, сарайлардан короз чыкты каккылап. Айыл деген аруу болбос мынчалык, адамдарда арамдык жок кылчалык, илим алып көп кыйналды дегенсип, иттер бүгүн үрбөй жатты тынчалып. Башын буруп күткөн экен келет деп, бутун тушап саа чапам тебеттеп, кайдан тепсин жоош тарта уюбуз, кубангандан сүт бериптир челектеп. Кары жашы өп жатты бетимен, кошуналар үйгө жүр дейт четинен, жактырганын билген үчүн тооктор жумурткасын берип салды экиден. Майрам болду, казанасыбыз чыгып, мен барганга кеткен өңдүү кыш жылып, дасторконго эми колум тийгенде, достор келди мага тааныш ышкырык. Дасторконго эми колум тийгенде, достор келди мага тааныш ышкырык. Кышта өткөн балалык тирүү сүрөт. Кыш шилденин суугунда тоготпой, күлгүн курак балалык кез жомоктой, биздин чана лимузинге айланып, бир жашайбыз, көчөбүздө болот той. Кыш ызгаары, мурун үшүп калтырап, кирпиктерде эрибестен кар турат, кол булгалап, узап кетсе кечээ күн, кайра баштан бизди күтөт таң кубак. Тоңгон өтүк калса деле эп келбей, түрө салып кие белем сезгенбей, башкаларга түйшүк болгон аппак кар, балдар үчүн бакыт алып келгендей. Күндүн нуру чыгат тоонун башынан, карай албай карегимди жашырам, кой дегенге моюн бербей заматта, кошунанын үйүн көздөй шашылам. Таза абанын желбетке урунат, так секирип жемин сурайт буурулат, төшөгүнөн жаңы турган бөбөгүм там четинде күн нуруна жылынат. Тынч мезгилдин обонуна бириккен, торгоюна аваз салат бийиктен, апам жүрөт камда байран каймагын, атам болсо ичак ишке киришкен. Адамдарда жаркын маанай кашкабак, ар бир өмүр күндө жаңы акпарак, аалам кезип кете турган анык жол, айылдагы аткан таңдан башталат. Аалам үчүн жол көрсөткөн анык жол, аалам үчүн айылдардан башталат. Кокусунан жаралган ырлар жакшы жаралабы же мисалы үчүн сиз ыр жазуу учурунда ыңгайлуу бир учурду, тынч атмосфераны, мындай өзүңүздүн көңүлүңүзгө жарашыктуу жагдай болгон мезгилди күтөсүзбү? Кокус жаралган идеяларды учурунда кармап калып, атайын жагдайга алып барып, бышырып, каймагын чыгара электен өткөрүп жазылган чыгармалар жакшы. Бирок жакшы идеяларды учурунда кармап калуу өтө зарыл. Айрым ырлар жакшы идея келет, жылдап бышып жетилүүгө туура келет. Сендеги керемет, сенин үнүң ойготот жаздыгыман, сүйүү болуп кезиктиң тагдырыман, бүт дүйнөнү толуктап жалгыз өзүң, билсең эгер башкасың бардыгынан. Мүмкүн эмес күлкүңдү унутканга,
маңдайдагы жылмаюң улуктанга, карагаттай көзүңдөн ай үй алып, күн жашына таскатоо булуттарга. Гүлдөр өсөт суктанып акчаңдагы, майрам тосот изиңдин баскан жагы, жаздыгыңа баш коюп уктаганда, жымыңдашат жылдыздар асмандагы. Сөздөрүмдү арнасам терип жеттен, сезимиме кадырлаш шериктешсен, кылым бою эрибес муздардагы, кол тийгизсең кубанып эрип кеткен. Кылым бою эрибес муздардагы, кол тийгизсең кубанып эрип кеткен. Кадамымдын сен тарапка басканы, көтөрүңкү көңүлүмдүн асманы, ушунчалык кубанганын билдирип, угулууда жүрөгүмдүн какканы. Учуп барат кадамдарым ташталбай, ушул мүнөт болгон эмес башкандай, жетүүм үчүн жардамдашып ал кезде, жердин өзү кошо жылып жаткандай. Сагынычтан өтүп мезгил күн түнүм, сур булутту жазат чаңы күлкүңүн, башкада жок күндө көргөн жүзүңдү, бакты тоодой бөлмөңдөгү күзгүнүн. Жолукканбыз көп тарыхы баранын, жоодураган көздөрүңө карадым, сүйүнгөнүм чындабанда сен элең, сүйүүң болуп тосуп чыккан адамым. Кыш сүрөтү. Кар жаады, бүт дүйнөнү аластап, көңүл кирсиз аалам жаңы карап бак, күндө баскан кир жолдорду таба албай, керек бүгүн баардыгыбыз адашсак. Күн тийгенде жер бетинен нур учат, кенен үйдү мештин оту жылытат, бүт сүйүүсүн ороп туруп ак карга, бүгүн баары сүйгөндөрүн урушат. Күрс-күрс жөтөл тынчтык бербей турду да, кыш шилдеси чоңдор үчүн тундура, кызыл сабиз калган эмес эч жерде, койгон балдар кар кишинин мурдуна. Ызгаар суук, шамал коштоп бурганак, ызылдашат балдар колун булгалап, музга айланган батек мээлей өтүктөр меш түбүндө таң атканча курганат. Бүгүнкү маек үчүн ыраазычылык билдирем. Мыкты акын экениңизге күбө болдум. Анткени ойлоруңуз, өзүңүздүн баягы болжоолоруңуздан билинип турат. Андыктан ишиңиздерге ийгилик каалайм. Негизи азыркы максаттарыңыз жана пландарыңыз тууралуу азын-аулак уксак. Жакшы идеялар бар, Кудай кааласа ишке ашырганга аракет кылабыз. Анын ичинде ушул балдар дүйнөсү менен жакшы иш аракет болуп атат. Жакын күндөрү президентибиздин улуттук тем дүйнөлүк бийиктик уңуу жолун ишке ашыруунун алкагында балдар үчүн жазылган 100 табышмактан турган чыгармалар топтому жарыкка чыгып алына турат. Сүйүнчү катары ушуну айта алам. Мына ушул балдар үчүн чыгарылган чыгарма мыкты кыргыз балдарын тарбиялоого үгүт берет, жол көрсөтөт деп эсептейм. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүм, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.